Башында коркуп жүрдүм, естественно, баягы опугишникмин деп бир мактанат. Көп жерде иштегендиктен ал бошочу эмес. Камчы Көлбаевдин водителимин, правая рукасымын. У меня все я могу сделать деп башында ошентип жүрдү. Келип ошо мен алдыма келип берсин дагы, ошон айтсын: Наргиза, могу жерден тура эмес айттың депчи. Мен ошо любой сөзүмө отвечать этем. 12-де Жээналиев Бакыт түп-түз эле ишти ачып эле кирип келди жака. Закондуу түрдө мыйзам чегинде чечип беришин өтө суранам жана талап кылам. Ушул боюнча биз бүгүн Гүлбарчын айылынан сурап көрөлү, кандай жагдайлар болуп жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз буга чейинки берүүбүздө ушул Салкын Төр конушундагы ушул жер маселеси тууралуу берүү чыгарганбыз. Анда ушул Гүлбарчын деген айым 2015-жылы ушул жер тилкени сатып алганын айткан. А бирок 2018-жылы бул жер тилке кайрадан башка бирөөгө сатылып кеткенин айткан. Ал кишилердин аты ушул жер тилке көк китеп боюнча Асаналиев Мамбет деген мырзага таандык болгон экен. Бирок ал киши ишеним каттын негизинде Наргиза деген айымга өткөрүп берген. А Наргиза айым болсо ошо ишеним каттын негизинде Гүлбарчын айымга саткан 2015-жылы. Бирок 2018-жылы Мамбет мырза өзү Бакыт деген мырзага саткан. Биз бүгүн ошол Бакыт деген мырзаны дагы чакырганбыз. Кече жолугуп, ал кишинин документтерин көрүп, ушул жеринен барып тартып, далилдерди көрсөтүп, бардыгын баягы далилдердин негизинде чагылдырып берүүгө угдалашканбыз. Бирок эртең менен чалып ал киши жумушунан бошой албагандыгын айтты. Бирок биз бул жерге Наргиза айымды, Гүлбарчын айымды чакырдык. Анткени биздин берүүбүз чыккан соң жаңы жагдайлар жаралып, ар жазуулар баягы роводго чакырышкан. Мына ушул боюнча биз бүгүн Гүлбарчын айымынан сурап көрөлү, кандай жагдайлар болуп жатат. Гүлбар эже, кайрадан биз сизге келип отурабыз. Анткени ушул биздин берүүбүз чыккан соң баягы жаңы жагдайлар болуп атабы, иш кандай нукта жүрүп атат, ушуну билгибиз келип атат. Айтып берсеңиз, кандай болуп атат азыркы күндө? Эми бир эле роводунун, Аламидин роводунун начальниги участковыйдан звонить этtirdi, чакырды мени. Эртең менен 9-га кел деди. Мен 12-ге чейин ошол жерде коридордо күттүк биз. Кабыл алган жок. Анан замына киргизди. Начальник бир жака чыгып кетти деп, анан замына кирди. Замында күттүк. Ал жерде күтүп турсак, жанагы Жээналиев Бакыт деген, биз ал жерде балдарыбызды үйгө чыштап коюп, 8-ден 12-ге чейин 4 саат күтүп турабыз да коридордо. Десек, жана 12-де Жээналиев Бакыт түп-түз эле ишти ачып эле кирип келди жака. Зам начальник кирип кетти. Ошо менен биз дагы жарым саат сыртта күттүк. Эшти кылдатып, биз эртең менен күтүп атабыз, урматтуу начальник. Бул кандайча, бул бала бир эшикти кылдатып, руксатпы, аномносу жок эле түп-түз эле кирип кетти го десем. Азыр мен биринчи бул менен сүйлөшүп алайын деди. Хорошо деди. Анан бизди чакырды, анан мени чакырды, кирдим. Киргенде ошол зам начальниктин маңдайында отуруп алып, мага колун моунтип туруп, мен сага көрсөтөмүн, мен сени каматамын деп, мени начальник участковойдун жанында мени угрожать этти апачык эле. Сен кимдин кабинетинде, кимдин жанында отуруп алып, кимди угрожать этип атасың? Ошончолук кимге ишенип атасың? Сенин крышаң ким? Мен өтө таң калдым да ушул маселегечи. Анан биз ошол жактан чыккандан кийин начальник келип калып, начальник бизди кабылдады. Улуу урматтуу ошол роводунун начальниги полковник милиции Нурбек Эркинбеков экен. Ошол киши кабыл алып бизди эме деди. Сиздин заявление, мен айттым, менин заявленияларым, арыздарым негизсиз, мыйзамсыз, токтом чыгыптыр. Мени бир жолу бир следователь чакырган жок, бирөө допрос кылган жок, бирөө менен доказательство сураган жок. Буну эмненин негизинде чыкты бул токтомдор? Мен ушул эмеге токтомго макул эмесмин. Сизден суранычым, улуу урматтуу полковник милиции, ушул токтомдорду жокко чыгарып, менин ишимди кайрадан жандандырып бериңизди суранам дедим. Ал киши да мага: биз сиздин ишиңизди кайра жандандыра албайбыз. Бирок сиз прокуратурага барып арыз жазыңыз, макул эмесмин деп. Анан ал ишти прокуратура бизге кайра жөнөтсө, кайра карап беребиз деди. Хорошо дедим. Бирок мени ошондой болсо мени эмнеге чакырды, мен ошону түшүнгөн жокмун. Чече албаса мени эмне үчүн чакырды?
бир күн убактым алып мен балдарымды үйгө чыштап ошол жерде жанагы бакыт менен эметкен мага эч эме жок болчу. Андан кийин жана бакыт деген ал жерде ошентип оскорблять этип, угрожать этип кеттиби мени. Бүгүн мынакей келип бул жерге эки тарафты чагылдырмакпыз. Келип бул жерге репортаж бермек. Мен дагы өзүмдүн оюмду айтам деди, эметем деди. Хорошо дедик, кел сен мынакей келели барыбыз, бул чечилсин, мындай болуп жүрө бербесин. Сен мынтип ооба деп коюп, бияктан тиги тааныш билиш кылып атасың, бирок закон деген бар. Мен эч болбосо жок дегенде элге өзүмдүн балдарыма биздин Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында укук, мыйзам бар экенин доказать этишим керек. Мен өзүм балдарымда уже психологиялар бузулду. Апа биз эмне дегенде эме өлкөдө жашайбыз. Эки балам юристте окуп атат ушул убакта. Бай балам эмнеге экөөңөр тең юрист, бирөөңөр башка көп профессиялар бар десем, апа бизде закон жок экен. Бизге окшогон элдерге жардам бергибиз келет. Биз ошон үчүн юрист болобуз деди. Демек балдарымда бул эме калды. Мен ошон үчүн мен Кыргызстан андай өлкө эмес экенин доказать этиш үчүн, өзүм балдарыма доказать этиш үчүн мен укугумду коргошко эме кылдым да. Азыр эми мынакей келбей койду бакыт. Келем деп мына келбей койду. Ушундай. Азыр бул эми мен ушундай болуп атат. Эми азыр кандай кылыш керек, эмне кылыш керек мен билбей атам. Мен ушул улуу урматтуу Ташиев, улуу урматтуу президентибиз Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке, Ниязалиевке суранычым, прокуратура Аламүйдүн прокуратурасынан суранат элем. Ушул ишти кайрадан козгоп, жандандырып, мени чакырып, менден ошол доказательстволорду сурап, ушул жерде коңшулардан сурап, закондуу түрдө мыйзам чегинде чечип беришин өтө суранам жана талап кылам. Башка менин эмне кайсы эшикке кагып, кайсы эмеге барышымды, чиновникке барышымды мен уже билбей калдым. Наргиз эже буга чейинки берүүбүздө сиздин атыңыз аталган. Сизге да байланышка чыкканбыз. Биз азыр Салкын конушуна турабыз. Жашыл Мурас көчөсүндө. Мына ушул жерде Гүлбарчын айым сиз аркылуу баягы доверенный ишеним каттын негизинде сиз өткөрүп берген экенсиз. Ооба, өткөрүп бергем. Мамбет Байкенин эмеси боюнча, суроосу боюнча мен ушул жерди бир эжеге берип атам. Машинага алмашып атам деди. Бир машинаны эжени алып келген экен, бир машинаны. Мерседес экен, я точно помню, да. Анан сен жазып берип койду деп, потому что справам кылып мага мурда берген доверенности бар эле. Мен постоянно помогала. Жазып берип койду десе, естественно, мен чуркап жүрчүмүн. Жазып ал көп жерде иштегендиктен ал бош очу эмес. 15-жылы я ошо жазып бергем. Жазып берип туруп, ошо менен жакшы эле жүрүшкөн. Анан 19-жылы башталды да булчу. Анан 2 жыл мурун уже мага эже связьга чыгып, сен Мамбетти таап бер, ал деген ушундай. Ошондо билдим да биякты ызычу экенин. Ал Байке кайра бирөөгө сатыптыр. Эми биякты саткан аз келгенсип еще мага да башка участок бермек. Алардын баарын да сатыптыр өзүнүн атынан. Меникин аннулировать этип койдум деп атат. Нотариус на каком основании мага предупреждение кылбай туруп, эмнеге аннулировать этет, ошол меня вообще беспокоит да до сих пор. Мен ал Байкенин айынан көп нерсени өзүм отвечать этип жүрдүм башында. Башында коркуп жүрдүм, естественно, баягы опугышникмин деп бир мактанат. Бүт эменин министрга чейин колумда деп мактанат. Мен болгон деле айтайын, уже коркпойм анданчы. Камчы Көлбаевдин водителимин, правая рукасымын. У меня все я могу сделать деп башында ошентип жүрдү. Анан кийин ладно, өзүм мойнума алып кетип бергем көп нерседен. Мен тагдырым менен ушул Байке лично ушу мени көрө турган болсо, тагдырым менен эмнеге ойнодуң Байке, мени жаш кылып туруп, колдонуп кеттиң деп туруп, мындай айта турган бир мындай бетме бет сүйлөшкүм келет да. Айткым келет. Ушуну защитать этип кой эркек, мен сени момундай поддержка кылам, момундай кылам, мойнуңа алып кете бер, булардын акчасын берип коебуз деп канча заявительдерди мага жаздыртып, 3-4 жолу мени соттотту. Мен действительно аябай, азыр уже время пришло, мен айтышым керек. Мен уже үйдөн чыкпай, балдарым менен үйдө отуруп калгам да, стресс болуп. У меня уже дальше уже нечего терять азыр. Угрожать этсин, мурда угрожать эткен, естественно, өлтүрсө өлтүрүп кетсин. Коркпойм, мен чындыкка до конца чыга турган болдум уже за себя. Я тоже хочу элдер дагы баягы бул Наргиза монтип кеткен, антип кеткен, ошол Байкеге акча төлөп берем деп, клиент тап берем деп көп жерден мен күйдүм. Чын айтканда. Наргиз айым, айтсаңыз, бул баягы Мамбет менен сиз кандай таанышып калдыңыз эле? Ой, бир эже аркылуу таанышкан болчумун. Ал ушундай укмуш Ак Ордодон да жер берем деп, аяктан дагы эмет кетти. Ой, Наргиза, не переживай, аяктан мен сага бүтүрүп берем.
сен жакшы кызсың, тиги аферист аялдарга кошулба, мен сени монтип сен деген бизнесмен болушуң керек деп мен өзүмдүн скупка эмен бар болчу, салонум, авто эме кылып иштечимин да. У меня сбережением бар болчу да, үй алам, эме деген, ошонун бүт баарын алып койду да. Тому элит Эмарк строй мен байкем деп, бир байке Эшпаевди ошол жака акча төктүрттү. Айдап жүргөн машинама чейин төгүп аттым. Санасам 18 машина бериптирмин. Общий. Ал кандай неге бердиңиз? Жок, мен өзүм айдап жүргөн машинаны бир токтотуп берем. Ошол квартира алып берем деди да, жерди го ладно бүтүрүп атат деп жүрдүк да. Бияк пока сельхоз болчу, эч ким стройка кыла элек эле. Анан кийин квартира алып берем, сен балдарың бар, квартира алып ал. Мне не нужно, мага двухкомнатный жетпейт. Мен жер тандап эле алам деп эле. Дагы тиякта Горький Абаядагы квартираны дагы предлагать этти. Туңгучтагы квартираны да предлагать этти. Макул, анда ордер сизге жазылган болсо төлөй берейин деп. Түнү күнү акча берем. Түнкү саат 3-тө деле чалат, мен брачкамды жөнөтөм, акча бер. Макул, минус кыла берейин деп. Машина барбы, момундай машина бер дейт. Мен баягы скупка менен машина менен иштегенден кийин любой машинаны мейли алып кете бер деп ушинтип вот ишенип атып, эң акырында я крайне осталась. Без ничего осталось, если честно. Мына 5 балам менен эптеп бир квартира снимать этип эптеп жашап жүрөм азыр. Сизге баягы ишеним катты берип атканда сатканда мага $25,000. Эмне саткан? Жерди саткан. Могу жерди сатып алгансызбы ошондо акчаңызга? Мен деген бул эле эмес, мен толтура жерди сатып алгам. 12 участок бериш керек эле, общий. Негизи 9га жазып берген да, 50 соток кылыпчы. Анын полностью эле акчасын бердим. Керек учурда любой моментта лишний дагы алып атты. Бияка өзүң үй сал деген мурда. Анан кайра мен мо 2 участокты 8 соток кылып, угловой кылып алып ал дегенден, макул мияка үй салайын деп аябай планировка кылып, дренаж кастырам деп котловандычы. Ошолорду бүт дайындап жүрдүм. Анан мага тияка бияка акча керек болуп атат. Дордой моторсто бир ишим бар эле деп эле бул эжени алып келип калды. Буга машинага алмашып атам, мне срочно деньги нужны дегенден, сен ортосунан же бир жерден же ороктон берем деп да чыкты да, тоже там асфальт жол, там престиж. Ошол жактан берем деди дагы. Биякта болсо ошол эжеге берели деди. Анан хорошо деп биякта воскресенье күн болуп калды, эжени алып барып, сен мен машинасын алып кетип атам, мен көлгө шашып атам депчи. В основном көлдө иштечи эле да. Анан сен барып жазып берип кой, ты же имеешь право, я же тебе, в общем, выписывал же деген сип. Анан хорошо деп. Бул эжеден тышкары дагы 5 өйгө жазгам. Алар болсо мага аны үгүттөп койгонбу, мени таанышпайт. Бир эле жолу көрүшкөн. Акча деле берген эмес, жок, бирок заявление жазып туруп мени соттотуп ишкен да. Сен жазып бергенсиң. Ушун доверенностьтун айынан мен настрадалась да, конкретно элечи. Сиз баягы ишеним кат бергенден кийин 10 күндөн кийин кайра чакыртып алган деп атпайсызбы? Жок, андай болгон эмес. Ал ошондой баягы ким Бакыт мырзанын тил кат бергенде мен 10 күндөн кийин кайра эле чакыртып алгам, ал не имеет права деп атпайбы? Жок. Нотариустан эсемет алмага аннулировать эткен боюнча айткан жок да. Алсейитова деген эже бар. Мындай карасам реально эле аял экен да, мен мындай действительно аны деле көптөр алдап эметти, башында түшүнгөн эмесмин. Мамбеттин айтуусу боюнча ал аферист аял жолово деп көп нерсени айтып жүрдү да. Ушунчалык мен болсо жаштык алдырып койдум, мен өзүмдөй көрдүм окшойт да. Мен өзүм действительно искусство адаммын да. Мен о плохом вообще не думаю. И макул деп эле баягы жаш баладай эле жүрө берем да. Анан көрсө булар конкретно мени колдонуп тур да. Жанында постоянно бир байкелер жүрөт. Бул байкең акча керек болуп атыптыр, Наргиза, эме кылсаң сага поддержка болот. Какой поддержка? Мен жөнүн эле акча берип эле жүрөптүрмүн да. Сестренкасымын. Мени эркелетип эле, Наргиза, мен карындашымсың да, сен бир тууганымсың да деп балдарыма чейин жакшы сөз айтып, тияк-пияк болуп атса, анан кийин эң акырында уже монтип мени подставлять этип, анан не то что подставлять, еще түрмөгө тыгып, тааныбаган адамдарга заявление жаздыртып, еще могу жактын баарын меники деп туруп, тиги Лапочкинанын жерин дагы меники деп көрсөтүп, аяка элдерге көрсөтө калып, еще заявительдер бар. Иши кылса, в общем, калчады да, каалаганча. Эми азыр я уже в силемен, кичине балдарым кичине чоңоюп калгандан, я уже могу да где-то что-то туда ходить, сюда ходить, уже побегать, заявление писать. Мен уже жаздым, прокуратурасына да жаздым. Мен даже Айгүл Жапаровага мынакей биздин президентибиз, улуу урматтуу президентибизге дагы жазайын дегем, карабайт деп дагы айтып жүрүштү. Мен на этот раз действительно кайрылам да. Уже жазып, у меня там момундай барактар даяр. Болгондой жазып берип.
Мен уже коркпойм. Черный болобу, башкасы болобу, несі, даже крышасы болобу, депутат крышам бар деп айтып жүрөт, министр крышам бар деп. Пускай, что хочет, то и делает. Мен жашаган адресин бүт барын билет. Не кылса ошо кылсын. Эми чындык, действительно акы элет, бирок сынбайт. 9 жылдан бери я настрадалась, жетишет го дейм, мне кажется. Мамбет мырза менен акыркы жолу качан байланыштыңыз? Ой, байланышкан жокмун, ошо мени түрмөгө отургузуп койгондон кийин ошо түрмөгө келип калып беле сигарет чегесиңби деп, мен сигарет негизи чекпейм, если честно. Сигарет көтөрүп келип издеваться эткенсип, анан кандай анан жакшы эле отурасыңбы деп издеваться этип эметип койду, анан кийин еще беременная. Клеткада отурам беременная. Анан кийин суу көтөрүп келген ордуна сигарет көтөрүп келип туруп өзүнчө эле мамаша болуп алдыңбы, мындай болуп алдыңбы деди. Хорошо, ничего страшного, сиз жөнүндө эчтеке деп айтпайм. Я выйду, кичине өзүм силама келем, потом начнем мы с тобой разборку делать деп мен ошо сөзүмө туруп эми баштадым да, разборкамдычы. Потому что кичинекей кыз менен азыркы эң кичинекей кызым 4-тө да. Ал анда кичинекей болчу, я не смогла. Азыр хоть садик ходит, поэтому мен убактым бар. Любой жерине барам, любой жерине жалоб кылам. В общем, я уже решилась дегендей. Прокуратурага качан арыз жаздыңыз? Прокуратурага мен адвокатым дагы жазды, кече дагы барып өзүм атыман да жаздым. Бизде болсо начальник РОВД, Аламдинский РОВД, звонить этип чакырды. Чакырды дагы келип кеткиле деди, участковый чакырып. Анан жакшы болгон турбайбы, биякта хоть мындай бир эме действие болду окшойт деп бардык, 2,5 саат естественно күттүк. Таң атпай келгиле деди эле, балдарым уктап аткан жерден эле чуркап бардым. Ой, мага жок дегенде Кудай мага бир жакшылык кылайын деп аткан окшойт депчи. Барып сүйүнүп алып эметсем, толку нету. Просто жазып кой и все, баягы эле история. Кайра анан кийин прокуратурага пришлось написать. Эми буюрса бүгүн эртең сотко жазабыз. Соттон аркылуу эмесин бул бир эле бияктык эмес да, мен просто тиякта бүт по документация караганда Агордодон да берем деген, Ороктон да берем деген, бир эже бар, Динара деген бир эже, менин таанышым болчу. Ал эжеден дагы 6 машинасын алды. 6 машинасын алып туруп тоже кинул. Ал эже айтат, сен айыңан берген болчумун деп, ал мени эметип жүрөт да. Анда ал дагы ГКМБга жазып коюп тур. Толку нету деп жүрөт. Мындай кылып туруп, мындай эмен акыйкатчылыкты издебесек, уже некуда уже. Действительно некуда. Мен коркуп жүрө бергем, үйдөн, комнатадан стресс болуп чыга албай калгам да, представляешь? Вообще элге көрүнгөндөн уялып, бул түрмөгө отуруп чыкты деп, мени айтат деп, мен аябай жаман болуп жүрдүм. Мен азыр уже все. Меня все знают. Мен азыр интернеттен көрсө деле, может быть, баары деле менин характеримди, кандай адам экенимди билишет. Өздөрү, может быть, комментарий калтырышаттыр. Көрөбүз да. Мен просто уже честностька эле келели деп чечтим да. Байкенин качантан бери ал жыргап жүрүш керек, мен страдать этип жүрүшүм керек. Элементарный Казакстанга чыга албай. Бүт жерге запрет кылып койгон, Наргиза чыга албайт эч жака. Мамам, например, Сахалинде, Южный Сахалинсте жашайт. Не могу даже, билет алып беришет, я не могу туда, да, потому что мени чыгарбайт из-за благодаря биздин кыргыздын жигити, ушул Мамбет. Рахмат ушул Мамбетке. Ушинтип мен тагдырымды футбольный мяч кылып, мени нары бери теп, түрмөгө тыккан аз келгенсип, еще коркутуп, еще үйүм жок калтырып, еще машинам да жок калтырып. Рахмат, кыргыздын жигити да ошолчу. Өзү айткандай, мен патриотмун деп. Мынакей көрсүн эми. Келип ошо мен алдыма келип берсин дагы, ошон айтсын, Наргиза, могу жерден тура эмес айттың депчи. Мен ошо любой сөзүмө отвечать этем. Жооп берем любой сөзгө. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр уктуңуздар. Жагдай кандай болгондугун, биздин берүүбүздөн соң кандай иш жылып аткандыгын. Эми бир жагдайды айта кетсем, бул жер тилкеси негизи Көктөп боюнча Мамбет мырзага таандык экендигин башынан бери айтып атабыз. Бирок эмнегедир биз Мамбет мырзага ошо алгачкы берүүдө дагы байланыштык, андан кийин дагы байланыштык, такырып байланышка жооп берген жок. Ал эми ушул Бакыт мырза менен кечээ жолукканбыз. Ушул жерге келип жеринен интервью алып, андагы бир далилдерин бермекпиз, бирок ал келген жок. Эми бир жагдай, бул жер маселесин баягы сот карап, күч органдары карап, ушул Мамбет мырзага бир кандайдыр бир чара колдонобу, же жагдай ушул боюнча эле кала береби, эки жарандын эмгеги жана ушул жердеги мына фундаменттер куюлган, пайдубалдар. Мунун чыгымын ким төлөп берет? Деги эле бул жагдай биз үчүн
өтө маанилүү. Албетте Момбет мырза бизге байланышка чыкса, биз ага дагы микрофон сунууга даярбыз дайым.